Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун интернетте тараган видеосу коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштады. Айрымдар партия лидеринин ИАЭПтеги байланышты чыңдайбыз дегенин Орусия менен кошулууга далалат катары сыпаттоодо. Ал эми Марат Аманкулов болсо резонанс жараткан видеону шайлоо алдындагы чагым катары баалап жатат. Бул окуяларга байланыштуу Ош аймагындагы маанайды биздин кабарчы Назгүл Ахунова билип көрдү. Назгүл, айтсаңыз, Марат Аманкуловдун сөзүнө коомчулук кандай баа берүүдө? Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун Евразиялык интеграция боюнча айткан сөзүн коомчулук кандай кабыл алганын билиш үчүн биз жарандардан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Анын жыйынтыгына таяна турган болсок, Ош шаарынын көпчүлүк тургундары Аманкуловдун сөзүнөн кабары жок. Болжол менен айтканда 4-төн 1 гана адам билет экен. Демек, социалдык тармактарда гана активдүү жарандар реакция кылып кабары бар десек туура болот. Рахмат, саясатчынын сөзүнө байланыштуу толугураак Назгүл Ахунованын материалынан көрүңүздөр. Парламенттик шайлоого аз калганда интернетте коомчулуктун көңүлүн бурдурган видео тарады. Анда Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкулов кайсы бир жыйында Евразия экономикалык биримдикте калктар ортосунда байланыш жетишсиз болуп жатканын белгилеп, алардын партиясынын башкы идеясы Евразиялык экенин айтканы бар. 30 лет нашей жизни независимости. Биздин 30 жылдык көз карандысыздыгыбыз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразиянын жалпы аймагында бириккен гана мамлекет Евразияда эгемен мамлекет боло алат. Биз кыргыздар өзүбүздү субъект катары жоготуп албаш үчүн чогуу интеграцияланышыбыз керек. Бул ортодо Марат Аманкуловдун сөзүнө каршы чыккандар Бишкекте кул болбо деген аталышта акция өткөрдү. Жекшембиде өткөн митингге болжол менен 300дөн ашык адам чогулуп, эл, эркиндик, эгемендүүлүк элге, саткындар кетсин деген чакырыктарды жасашты. Ооба, билебиз, бул азыр жакын убакта идеялардын кагылышы болуп, идеологиялардын кагылышы болуп. Себеп дегенде Совет орунда чыккандан бери 30 жыл толду. 30 жылда төрөлгөн жаштар эркин, эгемен болуп төрөлгөн. Биз эч качан, эч убакытта бирөөнүн алдына барып чөгөлөбөйбүз. Биз эркиндигибиз үчүн күрөшөбүз. Эркиндигибиз үчүн керек болсо, бул жерде аягына чейин турабыз. Ушундай эле акция ушул эле күнү экинчи борбор кала Ошто да өттү. Болжол менен элүүнүн тегерегиндеги адам чогулуп, аларда Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловдун сөзүнө каршылыктарын билдиришти. Биздин эркиндикке кол тийбегиле. Кыргыз эли кул болбогула. Кыргыз эли кул болбойбуз. Эл тескери реакция кылгандан уламбы, айтоор көп өтпөй эле Аманкулов видео кайрылуу жасап, интернетте тараган тасманы чагым деп атады. Я лично, Аманкулов Марат, Биздин партия, анын ичинде жеке мен Марат Аманкулов эң негизги баалуулук катары көз карандысыздык, эркиндик, бүтүндүктү эсептейбиз. Видео боюнча айта турган болсом, ал 2019-жылы Кыргызстан менен Орусиянын эри шаркак жылын өткөрүүнүн алдындагы Москвадагы маданий иш-чарада тартылып, андагы сөздөр контексттен суурулуп алынган. На которой была встреча организована. Ушул тапта социалдык тармак колдонуучулары да Аманкуловдун сөзүнө каршылык билдирип, түрдүү пикирлерди жазып жатат. Көпчүлүк бийликчил деп аталган Биримдик партиясынын лидеринин айтканын эгемендикке чектөө катары сыпаттоодо, ошол эле учурда кубаттагандар да бар. Биз Ош шаарынын тургундарынын да пикирин угуп көрдүк. Сурамжылоонун жыйынтыгы мындай. Евразиялык дегени жанагы ал деле мурунку ошо эмне деди, репрессия дедиби, жана ошо союз убактагы негизге кирип кетет ал деле. Бара түгү ошого кирип кетеби? Ошондой маани түшүндүм мен. Анан мына кийинки айткан сөз деле ошого келип атпайбы? Эми бул азыркыча сүйлөгөнү, мурункусу экөө баары эле бирдей маанеби дейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү кармаган болсок. Менин оюмча туура эмес го дейм да. Эми ошо өзүбүздүн Кыргызстанды иштетсе жакшы болот эле. Менин оюм ошо. Канчалаган ишканалар бар эле. Мисалы токтоп калды мына. Эми ошолорду депутаттар кичине көз каранды кылып Кыргызстанды карап койсо жакшы болот эле мага. Ошо. Россия өзүбүзчө, биз Кыргызстан эгемендүү, өзүбүз эркин мамлекет эмес го. Жок, биз өзүбүзчө жашагыбыз келет да. Айрым серепчилер Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкулов демилгесин туура эмес жеткирип алды деп эсептейт. Жолдош Бөтөнөевдүн баамында партия лидеринин сөзүн трагедия катары кабыл алуунун кереги жок. Маселе туура эле көтөрүлгөн, бирок өңүтү бурмаланып кеткен дейт. Берейин деген идея, сунуштаган идея жакшы, бирок анын методу бир аз жеткиликтүү болбой калды да. Анын эмнеси жаман, мисалычы.
азыр көпчүлүгү монетанын бир жагын гана карап атат да. Анын экинчи жагы бар да, аверс, реверс дегендейчи. Эми бул албетте оппозициялык күчтөргө, ана Марат Аманкуловду тырмакчанын ичинде жакшы көргөндөр үчүн бул абдан сонун жем болду. Жеке пикирим, ал сунуштаган идея Евразиялык интеграция деген, ошол эле Евразия стили ошол эле болот атпайбы? Ошол эле мурдагы таможенный союз. Мунун эмнеси жаман? Бирок маселе мында жатып атат. Биз Россияга кошулуп кетебиз, эгемендүүлүгүбүздөн ажырап калабыз деген коркунучтар бул туура эмес да. Аманкуловдун сөзүн кубаттабаган серепчилер да бар. Алардын пикиринде бул жерде үчүнчү күчтөр же болбосо чагым жок. Коомчулукта резонанс болушуна элдин өзүнүн деңгээлинен өскөнү гана себеп. Андыктан бийликчил партияга кара пиар катары баалоого себеп жок деп эсептешет. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары. Теманы улай, эми Марат Аманкуловдун сынга кабылган сөзүнөн улам Биримдик партиясы алдыдагы шайлоодо чоң упай жоготкон жокпу? Аталган партияга терс таасири тийбейби? Бул суроо боюнча коомдук ишмер Абдыжапар Аккуловго кайрылганбыз. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, мына бүгүн бийликчил партияга карата каршы мындай пиар же кутум уюшулуп атат. Ошон үчүн ошол оппонент жана саясий топтор ушуну жарыялап жиберди деп. Жөнөкөй кишиге деле бул жерде жанагы түшүнүктүү болуп турат да, что биздин бүгүнкү ошол жогорку кеңешке кетип аткан партиялардын ичинде деңгээли кандай адамдар, эмнени сүйлөрүн билеби, билбейби, сүйлөсө туура сүйлөдүбү же туура эмес жагына кетип калдыбы деген бааларды мына эл берип атат. Эми кандай болгондо дагы биз буга чейин позициябызды аныктап бүттүк. Акыркы бир апта эч нерсени деле чечпейт деп ойлойм. Биринчиден бийлик ошол өзүнүн административдик ресурсу менен айрым партиялар жанагындай акча каражаттары менен ошол негизги электоратын мындай кармап турганга жетишип калды деп ойлойм. Мындан көп нерсе деле өзгөрбөйт. Маселе ал сөзсүз түрдө биримдикти бул мындан ары бир жакшы атка кондурбайт. Марат Аманкуловду эгерде ошол айткан сөз үчүн жанагы партиянын лидерлигинен же болбосо партиянын катарынан керек болсо талапкерликтен чыгарып салган күндө деле бийлик бүгүнкү ушул кармап турган электоратын алып барат.